Ассаламу алейкум. Назарыңыздарда сураныңар жооп беребиз рубрикасы YouTube'да Мыктыбек Арыстанбек. Бүгүн мына ушул кезектеги атайын бизге жооп алам деп суроо берген биздин каналыбыздын көрөрмандарынын кезектеги суроосуна жооп беребиз. Айтмакчы, бул биздин экинчи сезонубуздун башталышы. Мындан кийин да Кудай буйрса сиздердин сурооңуздарга жооп берип, ошентип эң маанилүүлөрүн, эң башкаларга да мына ушул суроодон ибрат, мисал, үлгү боло турган маанидеги суроолорду тандап алып, аларга иншаллах жооп беребиз. Анда кеттик. Хаба Муса деген биздин бир көрөрманыбыз суроо берип атат. Мен бир кызды сүйүп калдым. Адеби бир аз жакпайт, бирок көргөндө сүйүнүчтөн денем чымырайт. Сүрөтүн бир күндө миллион жолу карайм, кызганам. Ал да мени жактырса керек. Чалып турат тез-тез. Шарият боюнча адепсиз кызды сүйүп калса кандай болот деп жооп таппадым. Же ал кызга үйлөнсөң болот деген жоопту издеп жүрөмбү, билбейм. Ал мени атайлап кызгантат. Менин намаз окуганымды билип, атай адепсиз болуп көрүнөт. Эгер үйлөнсөм, ушинтип мени сыздата береби деп корком. Анан үй бүлөмө кандай мамиле кылат деп да ойлоном. Эмне кылайын? Келбетине жараша адеби болгондо аттиң дейт Хаба Муса. Мен чындыгында бул Хаба Муса деген жигиттин атын билбейм. Мен мына суроосунун мааниси үчүн эле алдым. Бирок балким бул жигитке биздин берген жообубуз пайдасы тиер. Балким башкалардын да мына ушундай сүйдүм, күйдүм, ашык болдум, өлөмүн, асынамын, жардан туштайм, этажкадан башым менен цементке түшөм дегендердин балким кимдир бирөөсүнө биздин айткан мындай маселетибиз балким пайда берер. Ошондуктан бул суроого жооп берүүнү туура таптык. Биринчи, сүйүү эмне деген маселени түшүнүшүбүз керек. Мына эң биринчиси сүйүү эмне деген маселени түшүнүшүбүз керек. Экинчиси, чындап эле мен ал кызды сүйөмүнбү, ушул маселени. Үчүнчүсү, шарият чындыгында беадеп кыздарга кандай карайт? Жана анын беадептиги сиз айткандай атайлап сизди кызгантыш үчүн, же сиздин көңүлүңүздү буруш үчүн болуп атабы, же чындап эле түпкүрүндө беадеп кызбы? Мына ушуну аныкташ керек. Эгерде түпкүрүндө беадеп кыз болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бир хадис келет. Мен башка жагына тийбей эле коеюн. Көңдүн үстүндө өскөн, кыктын үстүндө өскөн кызыл гүлдөн качкыла деген мааниде хадиси бар. Бул деген сөз өзү татынакай сулуу, балким сиз жактырып да калдыңыз, чындыгында анын алган тартиби, тарбиясы, анын мунагу сиңиргени бүт бардыгы кыктан, көңдөн, нажастан, начар чөйрөдөн деп айтып атат. Ошондуктан көбүнчө биздин жаштарыбыз бул эми илгертен эле келаткан ушул проблема кыздардын сырткы келбетине, балким кандайдыр бир кылык жоругуна ушу азгырылат да. Анан мындай кыздардын да бир арбоосуна себеп болгон, эркектердин өзүнүн да мындай бетартиптиги болот. Мындай дүйнө таанымынын алсыздыгы болот. Ошо дүйнө таанымы алсыз, жана көрбөгөндүн көргөнү курусун деп, кичине эле кылыктанып койсо, сүйдүм, күйдүм деп үйлөнөт. Андан кийин ал кыздан же жашоосунда бир пайда жок, өзү айтып аткандай туугандарына пайда жок. Текебер, керек болсо бир кылган катасын түшүнбөйт, же кечирим сураганды да билбейт. Мына ушундай бир дөңгөч кыздар болот. Ушундан этият болуш керек. Мен эми чындап айтканда көрбөгөндүктөн бир аныкыл, мунукыл ушул кызга тиешелүү маселени мындай кыл, андай кыл дегенден алыспыз. Балким сиз жазып атканда туура эмес жазгандырсыз. Балким ал кыздын сизге болгон мамилеси такыр башкадыр. Балким ал кыздын чөйрөсү башкадыр. Балким жакшы чөйрөдүр. Муну ата-энеңиз карашы керек. Негизи жаштарга мен айта турган сөзүм, ушундай маселеде ата-энеңиздерди жөнөтүңүздөр, барып көрсүн, чара сеп салсын. Рахмат. Бизге суроолорду бериңиздер. Биз ушинтип жооп бергенге аракет кылабыз иншаллах.